Ош-Бишкек жолунун Т кесилишиндеги жолго республикалык бюджеттен 159 миллион, жергиликтүү бюджеттен 20 миллион бөлүнгөнү маалым болду. Аталган жол эки багытта ишке ашат. Сентябрда жол толугу менен бүткөрүлөр айтылууда. Шаардагы тыгынды азайтуу максатында салынган жол мындан бир нече ай мурун жергиликтүү тургундар тарабынан Ашар жолу менен башталган. Башында 100ге жакын үй болгон. Андан кийин сүйлөшүп болуп туруп азыр биринчи этапта ошо 28 үйгө токтолгонбуз. Андан сырткары мына жергиликтүү жашоочулар өздөрүнө үлүш катары алган жерлеринен дагы мисалы 3-4 метрден бекер эле беребиз деп атат. Аларчы жол үчүн деп туруп. Аларга дагы Аллах ыраазы болсун. Алар дагы инициатива көтөрүп, эми 1-2 метр эч нерсе болбойт экен деп, мисалы именно мына жолдун боюнан бул жактан жер берип атышат, добровольно өздөрү. Анан эми азыр биринчи этап 28 үй. Может, алдан дагы бир аз кыскарышы мүмкүн биринчи жол. Ошондой эле Талабек Насырбекович айткандай, экинчи, үчүнчү жолдорду баягы нагрузканы азайта турган болсок, ошондо 60 үйгө чыгат. А так 28 менен баштап турсак болот. Баштасак ал экинчи этап менен чоңойтсок болот. Азыр пока 2 полоса. Минтранстын позициясы мына 1 жылдан бери какшап келдим. Биз 4 полоса салышыбыз керек деп туруп алды. Өзүңүздөр дагы күбө болгонсуздар бюджет комитетинде. Андан кийин сүйлөшүү жолдордун негизинде азыр 2 полосага өттүк азыр. Анан эми Кудай кааласа мына бир 3 жылдан кийинби, 5 жылдан кийинби мамлекетибиз дагы өнүгүп, акчабыз көбөйүп калганда 4 полосага чоңойтуп коебуз. 1 километр 800 биз мамлекет тарабынан жасалып берсе, ошондо Ош шаарындагы эң чоң көйгөй баягы экинчи мына жол ачылып калат да. Односторонно наркы бияка келет, шаардын ичине кирет, бундан чыгып кетет да, азыр биз барган жаңы автовокзал жанынан чыгат да. Бул эң чоң көйгөй болгону биздин аз мына жерге келип депутаттардын бүгүн чечимге киргизе турганы маселебиз ушу 1 километр 800 600 биз мамлекет тарабынан жасап бериш керек да, мен санагыз. Баланс калып да биз коyduk да. Биз коyduk. Анан шаардын ичинде мына 57 километр деп атат. Азыркы биз келеткан жолдагы көрдүңөр да акыбанда ХБКнын жанындагы жолдор. Мына Локаский подъем, Юго-Восток деп коет. Бүт бардык ушулардын баланс астында. Мына эми буларга деле, по-моему, толук жасаганга акча бөлүнбөй да, ямыштыга бөлүнүп атат. Айла жок да, шаардын жаман экен. Анан мен айтат берсем, бул чечимге киргизип, мына 57 километрден кайта быйылкы жылга бир 5-10 километр асфальт атып берсек жакшы болот эле ошол. Биздин фракциянын чечимине киргизсе ошол. Туурабы? Акча берсе силер жасайсыңар да. Азыр мына өзү замминистрде айтып атат, быйылкыга Ош шаарына вообще акча бөлүнбөйт да, мына километр жолдор жасаганга. Биздин фракциялашыбыз, жаш депутатыбыз мына ошол элдин добушун алып барып, ошол жерде ушу маселени көтөрүп чыкты эле. Алишер Азаматсың Балинин. Ушул элге кызмат кыла турган жол болуш үчүн эми азыр Баксович туура айтасыңар, айыл өкмөт чуркабашыңар керек. Губернатор экөөңөр мамлекеттин жолун саясатчысы ойногон да. Могу жерден биз канча жол келебиз, терге барып тыгылып калабыз. Бул мэрдин да маселеси.